Чүй облусунун мурдагы губернатору жана эл ичинде айтылган сөз губернатор деп айтат эмеспи. Өкмөттүн Чүй облусунда өкүлү болуп иштеген Мирбек Мияровдун экинчи аялымын деп тийген аял арызданып жүрөт, баласын таштап кетти. Бул ошол мен менен чогуу жүрүп, баласы оорукчан экенин билгенден кийин кайра кетип калды, биринчи аялына барып жашап алды деп айтып жүргөн. Кийинчерээк милицияга арыз жазып, Кыргызстанда биринчи жолу адвокаттардын айтымында дал ушул көп аялдуулук боюнча кылмыш иши козголду. Буга чейин биз мындай уккан эмеспиз. Анткени эгер эки аял менен бир үйдө чогуу жашап алса, анда бул кылмыш эмес. Өз-өзүнчө жашаса кылмыш болуп саналбайт деп айтып келишкен. Бирок буга кылмыш иши козголду. Анан кийин жакында эле биз маалымат алдык, көрсө ал тергөө дагы бүтүп, бул сотко жетиптир. Учурда Октябрь райондук сотуна өтүп, бул ишти ошол Октябрь райондук сотунун төрагасы өзү карап жатат экен. Эми биз ушул ишти кантип тергеді экен, тергөө кандай жүрдү экен, ошол тууралуу айтып берейин дедик. Ал эми бул моралдык жагы башка. Бул жубайлар Мирбек Мияров өзү 1984 жылкы болсо, экинчи жубайы 2000 жылкы болсо Хабиба Уланова өзүнөн 16 жаш кичүү кыз менен кантип таанышып, кандай шартта баш кошкон, анан булардын моралдык жактары, анан булар өздөрүнүн кандай кызыкчылыктары болгон, ал тууралуу айтпайбыз. Эми баягы жеке жашоона кийлигишпей, биз мыйзам жагын карайын дедик. Ушуну кызык болду да, тергөө кантип тергеп, кандай кылып иш козгоп сотко өткөрдү экен. Биздин колубузда азыр ушул айыптоо актысы турат, тараптардан алдык. Көрсө, бул тергөөгө Хабиба Уланова арыз жазыптыр.